Саламатсыңар балдар. Биз силер менен материктерге болгон саякаттарыбызды улантабыз. Мурунку сабактарда силер дүйнөдөгү эң ысык материк Африканы карап чыккансыңар. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда мен силерге кызыктуу саякатка чыгууну сунуштайм. Саякаттын натыйжасында силер Австралия материгинин географиялык абалын изилдеп, изилдөө тарыхы менен таанышып, рельефи жана кен байлыктары, климаты жана ошондой эле ички суулары жөнүндөгү маалыматка ээ болосуңар. Анда балдар, силер менен биргеликте Австралия жөнүндөгү буга чейин болгон билимиңерди текшерели. Дүйнөнүн физикалык картасын колдонуп, Австралия материгин таап белгилеп алалы. Ошентип эмнени байкадык? Австралия дүйнөдөгү эң кичине материк. Анын аянты курчап турган аралдарды кошкондо 9 миллион чарчы километр. Ал эми материктин өзүнүн аянты 7 миллион чарчы километрден жогорурак. Салыштыра турган болсок, ал өз кезегинде аянты боюнча эң чоң материк Евразиядан 7 эсе кичине. Байкаган болсоңор, Австралия башка материктерден обочолонуп турат. Ошондой эле экватор сызыгынан түштүктө жайгашып, толугу менен түштүк жана чыгыш жарым шарларда жайгашкан. Австралия материги түндүктөн түштүккө карай 3200 км аралыкка созулат. Анын эң түндүктөгү чеги Йорк тумшугу, ал эми түштүктөгү чеги Саут Пойнт. Бирок Тасмания аралы менен бирге карасак, түштүк четки чеги Саут Ист Кейп. Австралия батыштан чыгышка карай 4100 км аралыкка созулат. Анын эң батыш четки чеги Стип Пойнт тумшугу. Ал эми эң чыгыштагы четки чеги Байрон тумшугу. Эмесе балдар, Австралия материгинин океандар менен курчалышына көз жүгүртөлү. Австралия түндүгүнөн, батышынан жана түштүгүнөн Индия океаны менен курчалган. Ал эми Тынч океанынын суулары материкти чыгышынан курчап турат. Көңүл бургула, Австралиянын жээктери начар тилмеленген. Материкке түндүгүнөн Карпентария булуңу, терең кирип турса Кейп Йорк жарым аралы чыгып турат. Ал эми түштүктө чоң Австралия булуңу орун алган. Ага жакын түштүк чыгышта туурасы 200 км түзгөн Басса кысыгы Тасмания аралын материктен бөлүп турат. Материктин түндүк чыгыш тарабында көп сандаган аралдар орун алган. Пайда болушу боюнча материктик аралдарга Жаңы Гвинея, Жаңы Зеландия аралдары кирсе, ал эми жанар тоолук аралдарга Фиджи жана Соломон аралдары кирет. Тынч океанынын суулары көп сандагы аралдардын пайда болушуна шарт түзгөн. Ал чоң риф деп аталат. Ал дүйнөдөгү эң чоң коралдык риф болуп эсептелет. Чоң рифтин курамында 2900 өзүнчө жайгашкан рифтер жана 900 аралдар бар. Чоң риф дүйнөдөгү уникалдуу экосистема болуп саналып, өзүнүн кооздугу жана флора менен фаунасынын ар түрдүүлүгү суктандырат. Анда көңүлүңүздөрдү видеого буралы.
Австралия материгинин географиялык абалы ыңгайлуу. Материк толугу менен түштүк жана чыгыш жарым шарларда жайгашкан. Ошондой эле Инд жана Тынч океандарынын суулары менен курчалган. Башка материктерден алыс жайгашкандыгы анын жаратылышынын уникалдуулугу менен чагылдырылган. Эми Австралия материгинин ачылышы жана изилдөө тарыхына убакыт келип жетти. Анда суроого жооп бергиле. Эмне себептен Австралия башка материктерден кеч ачылган? Көрсө, материктин кеч ачылышына анын башка материктерден алыс жайгашкандыгы себеп болгон экен. Орто кылымдарда эле түштүк жарым шарда материктин болушу жөнүндө божомолдор болгон. Ал материктин шарттуу түрдө Terra Australis Incognita, башкача айтканда белгисиз түштүк жер деп аташкан. Ал мезгилдерде көптөгөн саякатчылар материктин жээктерине жакындашкан. Европалыктардан алгачкы болуп Австралиянын жээктерине жеткен голландиялык деңиз саякатчысы Вильям Янсон болгон. Ал 1605 жылдын 18 ноябрында Ява аралынын жээктеринен Дейвкен кемесинде Жаңы Гвинея аралын көздөй бет алган. Андан ары саякатчы Арафур деңизинин чыгыш тарабына Торрес кысыгына байкабастан кесип өтүп, Карпентария булуңуна жеткен. Андан ары саякатчы Арафур деңизинин чыгыш тарабынан Торрес кысыгынын байкабастан кесип өтүп, Карпентария булуңуна жеткен. Ал эми 1606 жылдын 26 февралында ал Кейп-Йорк жарым аралынын батыш жээгине түшкөн. Саякатчы ал жерде Жаңы Гвинея аралынын бир бөлүгү деп ойлогон. Ошого карабастан Вильям Янсон расмий түрдө Австралия материгинин жээктерине жеткен алгачкы европалык болуп эсептелет. 1606 жылдын ортосунда Сан-Педро кемеси Луис Вайес Торрестин башчылыгында деңиз саякатын жүргүзгөн. Ал саякаттын натыйжасында Жаңы Гвинея аралынын түштүк тарабы, ошондой эле ал аралдарды Австралиядан бөлүп турган кысык ачылган. Кийинчерээк ал кысыкка 1769 жылы саякатчынын аты берилген. Абель Тасман европалыктардан алгачкы болуп Жаңы Зеландия аралын жана Тонга, ошондой эле Фиджи аралдарын тапкан. Ал саякатчынын аты менен материктин түштүгүндөгү арал аталган. Австралиянын түндүк жээктерин толугу менен изилдеп бүтүп, Абель Тасман Австралия өз алдынча материк деген божомолун айткан. Ошондуктан аны Австралиянын Колумбу деп аташат. Атактуу англиялык деңиз саякатчысы Джеймс Кук Англия королдугунун негизги саякатчыларынын бири болгон. Ал өзүнүн Endeavour кемесинде жер шарын айланып сүзгөн мезгилде 1770 жылдын 29 апрелинде Австралия материгинин жээгине келип токтогон. Бул жактан анын экспедициясы көптөгөн буга чейинки белгисиз болгон ар түрдүү өсүмдүктөрдүн түрлөрүн тапкан. Ошондуктан материктин чыгыш жагындагы булуң ботаникалык деп аталып калган. Ошону менен Джеймс Куктун саякаты аяктаган эмес. Ал андан ары материктин чыгыш жээгин бойлой бет алган. Ал ошентип Австралия жана Жаңы Гвинея аралын бөлүп турган Торрес кысыгы аркылуу Индонезияга бет алган. Ал эми 1770 жылдын 22 августунда Джеймс Кук Австралияны Улуу Британиянын ээлиги деп жарыялап, ага Жаңы Түштүк Уэльс деген ат койгон. Ошентип Австралиянын тарыхы башталган. Джеймс Куктун экспедицияларынын жыйынтыгында ага чейин айтылып жүргөн Австралия белгисиз болгон Антарктида материгинин бир бөлүгү деген теория жокко чыгарылган. Австралияга алгачкы келген европалыктар үй жаныбарларын, өзгөчө койлорду багууга ыңгайлуу болгон чоң аянттагы жайыттарга кызыгышкан. Кийинчерээк Австралия Джеймс Кук тарабынан ачылгандан кийин 1788 жылдын 26 январында материктин жээгине капитан Артур Филипптин башчылыгында 1030 аскер, матрос жана алар менен келген кылмышкерлер түшкөн. Ошентип алар материктин түштүк чыгышында шаар негиздешип, ага ички иштер министри Лорд Сиднейдин атынан Сидней деген ат берген. Мэтью Флиндерс 1802-1803 жылдары жана 1814 жылдары материкти айланып сүзүп өткөн. Ал Terra Австралияга саякат деген китебин жазып, материктин атын Австралия деп өзгөртүүнү сунуштаган. 1839 жылы
Англиялык изилдөөчү Эдвард Джон Эйр өзүнүн алгачкы чоң саякатын баштаган. Ал өзүнүн саякатын Аделаидадан баштап Спенсер булуңуна бет алып, материктин ортосуна барган. Ал жакта Флиндерс кыркатоосун, Торренс көлүн жана Наллар бар түздүгүн ачкан. Түндүктү көздөй бет алып, ал дагы бир ири көлдү тапкан. Кийинчерээк ал көлгө Эйрдин ысымын ыйгарышкан. 19 кылымдын акырындагы Австралия жана өзгөчө Океаниянын изилдөөлөр орус окумуштуусу этнограф Николай Николаевич Миклуха Маклай менен байланыштуу. Окумуштууну адам расаларынын келип чыгышы суроосу кызыктырган. Австралия жана Океаниянын жергиликтүү калкынын изилдеп, ал адамдардын мамилелеринин көп түрдүүлүгү жөнүндөгү идеяны коомчулукка жеткирген. Ал жергиликтүү калк менен жашап, өзүнүн тажрыйбасы менен ар түрдүү адам расаларынын маданий жашап кетүүсүн далилдеген. 19 кылым Австралия үчүн саякаттын жана географиялык ачылыштардын кылымы болгон. Ал мезгилде Англия материкти өзүнүн колониясы деп жарыялаган. Алгач Англия материкти кылмышкерлерди сүргүнгө жөнөтүү жайы катары колдонгон жана анын ошол мезгилдеги борбору Джексон порту болгон. Кийинчерээк ал Сидней деп аталып калган. Бирок кийинчерээк материкте алтындын бай кендери ачылганына байланыштуу Австралияга бакыт издөчүлөр келе баштаган. Ал материктин андан ары изилдешине түрткү берген. Ал эми азыр балдар Австралиянын картасына карап төмөнгү суроого жооп берели. Австралиянын рельефиндеги негизги өзгөчөлүк кайсыл? Австралия эң жапыз материк. Анын орточо бийиктиги 215 метр. Материктин эң бийик чокусу Костюшко тоосу. Бийиктиги 2228 метр. Австралия материгинин түпкүрүн байыркы Австралия платформасы түзөт. Анын экваторго жакындыгы жана тропиктин эки жагында жатышы рельефке чоң таасирин тийгизген. Материкте түздүктөр басымдуулук кылат. Алардын ирилери Батыш Австралия бөксө тоосу, борбордук түздүк, Наллар бор түздүгү. Материктин чыгышында гана байыркы Герцен тоо бүктөлүүсүнөн пайда болгон чоң суу бөлгүч тоо кыркасы пайда болгон. Материктин көпчүлүк бөлүгүн түздүктөр жана чөлдөр ээлейт. Ири чөлдөрү чоң кумдуу чөл жана чоң Виктория чөлү. Материктин 40%-ын чөлдөр ээлейт. Австралия ар түрдүү жаратылыш ресурстарына бай. Анын фундаментинин түпкүрүндө кристалдык тектер, рудалык кен байлыктар бар. Алар темир, жез, алтын, цинк, күмүш, платина. Ошондой эле белгилеп кетчү нерсе, Австралия кээ бир кен байлыктардын запастары боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирет. Мисалы, олово жана урандын запастары боюнча 1-орун. Алюминий металлын алуу үчүн керектелген боксит минералынын запасы боюнча 2-орунда турса, ал эми алмаздын запастары боюнча дүйнөдө 3-орунда. Балдар, келгиле эстейбиз. Африка материги климаты боюнча кандай өзгөчөлүккө ээ эле? Туура, Африка эң ысык материк. Ал эми Австралия материгинин өзгөчөлүгү ал эң кургак материк. Австралия түштүк жарым шарда жайгашкандыктан жыл мезгилдери жердин түндүк жарым шарына карама каршы айырмаланат. Австралияда кышты кургакчылыктын мезгили деп аташат. Материкте жылдын эң ысык мезгили ноябрь айынан январь айына чейин созулат. Австралиянын аймагы 3 климаттык алкактын таасири астында орун алган. Алар субэкватордук, тропиктик, субтропиктик. Ал эми Тасмания аралынын бир бөлүгү мелүүн климаттык алкакта жайгашкан. Материктин көпчүлүк аймагы кургакчыл климат басымдуулук кылган тропиктик климаттык алкакта орун алган. Ошондуктан Австралия жер жүзүндөгү эң кургак материк. Чоң суу бөлгүч кырка тоосунун чыгыш жээктери гана Тынч океанын жылуу агымдарынын таасири астында болуп, жетишээрлик көлөмдө суу менен камсыз болгон. Ошондой эле субэкватордук Австралияда жайы жаан-чачындуу болуп, кышы кургак келет.
материктин 1/3 бөлүгү гана жетишээрлик же ашык көлөмдөгү суу менен камсыз болот. Австралияда кургак климаттын басымдуулук кылышы жер бетиндеги суулардын аз болушун шарттайт. Материктин ички бөлүгүндөгү аймактар жылдын көпчүлүк бөлүгүндө кургак. Материктин аймагындагы дарыялардын курамы дээрлик жаан-чачындардан, жер астындагы суулардан же аралаш типтен куралат. Австралия материгинин кургакчыл аймактарына крик деп аталган убактылуу сейрек болуучу нөшөрлөгөн жамгырлардан пайда болуп, кийин соолуп калуучу суулар мүнөздүү. Алардын эң чоңу Куперс крик. Муррей дарыясы Австралиянын эң ири дарыя системасы. Дарлинг дарыясы Муррей дарыясынын эң чоң куймасы. Бул дарыялар чоң суу бөлгүч кыркатоодон башталат. Дарлинг жаан-чачын мезгилинде жээктеринен чыгып, өрөөндү каптайт. Ал эми төмөнкү агымында соолуп, майда көлмөлөргө тарап кетет. Муррей дарыясы соолубайт, бирок суунун деңгээли өзгөрүп турат. Муррей жана Дарлинг дарыяларда суунун деңгээли кескин азайып кеткен мезгилдерде кемелердин жүрүшү татаалдайт. Австралия материги чакан көлчөлөргө, көлчүктөргө бай. Алардын көпчүлүгүнөн суу агып чыкпайт. Ошондуктан алар туздуу келет. Көлдөрдүн эң чоңу Эйр Норт. Ал жаан-чачын мезгилинде көлгө коюучу криктер сууну көп агызып келет. Ошондо көлдүн суусу ашып ташып, анын аянты чоңоюп кетет. Жылдын кургак мезгилинде көл соолуп, 2 бөлүккө бөлүнүп калат. Австралиянын негизги байлыгы жер астындагы суулар. Алардын саны 600дөн ашык. Борбордуу койдуңда жайгашкан чоң артезиан алабы ал материктин 1/3 бөлүгүн ээлеп, дүйнөдө эң чоң артезиан алабы болуп эсептелет. Ал бул жолду 3000 метр тереңдикте жайгашкан. Балдар, анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктап жатып, бүгүнкү сабакта өтүлгөн билимдерибизди суроолор аркылуу бышыктайлы. Австралия материги кайсыл жарым шарларда жайгашкан? Түндүк жана чыгыш, түштүк жана батыш, түндүк жана чыгыш, түштүк жана чыгыш. Туура жооп түштүк жана чыгыш. Кийинки суроо. Материктин атын Австралия деп атайлы деген сунушту кайсы саякатчы сунуштаган? Туура жооп Мэтью Флиндерс. Дагы бир суроого көңүлүбүздү буралы. Австралия материги климатынын өзгөчөлүктөрү боюнча эң кандай материк? Эң кургак, эң ысык, эң нымдуу, эң муздак. Туура жооп албетте эң кургак материк. Бүгүн биз силер менен Австралия материгине саякат жасап, материктин географиялык абалына, изилдөө тарыхына жана жаратылышын өзгөчөлүктөрүн аныктадык. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта болуңуздар.